азыр анча-мынча кухняга башпагансызбы? Тамакты акыркы жолу качан жасадыңыз эле? Жок, мен азыр башпакпай калдым, аны чын айтайын. Мен өзүм эле мен стилистим деле жок. Мисалы поэзияга бармын. Мен өзүм да кичинекейимде ыр жазчу эле. Жо, мен жөнөкөй эле мобилдүү телефонду колдонуп атам. Президент радиогабы? Ооба. Наушникти колдоносузбу анда? Сөз менде мен ат минем, кыргыз ат минбеген кыргыз это вообще. Биз азыр президент менен интервьюга даярданып атабыз. Президент азыр дээрлик 1 сааттан кийин келет. Биз азыр президенттин резиденциясына келдик. Менде бир топ суроолор бар. Башында эле президенттин маанайы кандай болот ошого кызыгып атам мен. Бирок мындай жеңил-желпи жеке жашоосуна байланышкан суроолорду берсек деп атабыз башында эле. Анан орунду тандап атабыз. Президент менен сыртта маектешсек болот. Багдарактардын жанында бир мындай басканча маек кылсак деп атабыз. Болсо бул жерден могу жерде маек кылсак деле болот. Тиги жакка маек кылсак болот. Бул биздин белгилүү оператор Алмаз Алимбаев. Алмазбеке, буга чейин Чоңалайда, бир карасаң Нарында, бир карасаң Таласта эле жүрөсүз. Ушундай бир официалдуу адамдар менен буга чейин иштегениңизди Азаттык плюска келгенге чейин ушундай болгонбу? Президент менен, балким спикер, премьер-министр. Жок, боло элек. Бул башталгычы го дейм, ойлойм. Мындан кийин каяка? Обамага, балким. Жок, мындан кийин биринчи Путинден баштайлы, андан кийин Обамага өтөбүз го. Басыңды айтып койма. Саламатсызбы, Разия? Просто так. Это Жанар Акаев. Я знаю Жанар, я тебя видела по телевидению. Как раз в прошлом году, 6 апреля, и таласские 6 апреля события освещались полностью его глазами. Весь мир. А мен азыр көрөйүн там это жана эле неме болот менен сүйлөштүм. 5-нде, 6-сында, жок 6-сында бара албайм, 5-нде. Роза Исаковна, Азаттык плюс жаштар программасына маек курууга макул болгоnuңуз үчүн чоң рахмат. Мен ойлойм бүгүн биздин көрөрмандар үчүн сиз абдан бир ачык болуп буга чейин эл билүүгө келген бир топ сырларыңызды ачып бересиз деп үмүт кылабыз. Алгачкы суроом, айтсаңыз сиздин жумуш күнүңүз эмне менен башталат? Анан көп айтышат сизди түнкү саат 11ге, кээде 12ге чейин иштейт дейт. Ушунчалык энергияны биз 1ге чейин деле иштейбиз, түндө 1ге чейин деле. Анткени мына ушунча иш көп болуп атат. Мен өткөндө ойлогом, ушу парламентке баягы кетти, 3төн 1 бөлүк иш өкмөткө кетти, эми болсо азыр эми эс алабыз го десем, жок, ошончо эле иш көп болуп атат. Анан өзгөчө ушу кагаздар көп, анан мындай көздү да жеп коет. Мен үйгө алып келем көп кагаздарды. Чарчап калбайсызбы? Сөз чарчайм. Анан алардын баарын отурам карап, билбейм, ушу дүйнө жүзү боюнча эле канча өкмөт, өлкө башчылары болсо ошолордун баары эле сөз кагаз окуйт да, бирок менде ушул кагаз окумай, кагазга резолюция бермей, кандай бир ошол кагаздардын баарын бир ойлогон, бул көп убактымды алып коет да. Анан мен окуйм, анан окубай койбойм да ошондой. Ошол эле убакта интернетте көп убактыңыз алабы? Мисалы мен өзүм журналист катары жумушка келип, анан Facebook'та ачам, Twitter'да ачам, бүт баарында отурам, түшкө чейин убакыт деле кетип калат да. Келе сиз Facebook'та бар, Роза Тумбаева деген, Twitter'де ушул өзүңүз отурасызбы чынында? Туура, мен мына мен сага айтайын, мен жардамчыларым да бар, сөз менен баарын эле мисалы Ширин Айтматовадай болуп мен отура албайм. Ширин мына кечөөндө мага айтып берип атышат, тиги парламенттин залынан
мындай баягы эмне болуп атса ошонун баарын тез жазып айтып атат деген мааниде. Ошондой. А мен болсо эми ошончолук отура албайм. Мына менин жардамчыларым бар бул жагынан да. Бирок ошондо да мен айтышым керек, мен сөзсүз эми мына бир күндө бир 3-4-5 жолу тез карап мен ушу бир жанагы интернетти күйгүзүп коюп, анан кийин бир кабар келсе клик деп мындай бир неме болуп калат го. Ошондой программаны киргизем деп эле дайым эле ушу созуп атам. Ошону киргизип койсом мен да билип турат элем. Иши мен өзүмдүн почтамды, анан башка дагы мындай бир кабарларды өзгөчө бир күндө эмне болуп атат билбей калам да. Мен мындай бир атайын деле ушу пресс-служба деле андай ишти жасабайт. Ошон үчүн мен карап турам. Анан сиз оппозицияда жүргөндө мен буга чейин да бир топ интервью алгам. Анан ошондо наушник тагып жүрчү элеңиз дайым. Анан мен бурда сураганда сиз радио угам, күндө угам дечү элеңиз. Азыр деле президент радио угабы? Угам. Наушникти колдоносузбу анда? Сөз менде баягы неме радио, портативный радио деген деле радио мен ойлойм да, вот жанагы ушу биздин турмушубузда абдан маанилүү ролду ойнойт сөзсүз. Бул жалаң эле ушу Кыргызстанда эмес, чет өлкөлөрдө мына бул китеп, анан кийин радио деген ошо биз мына басымдуу телевидение деп атпайбыз бул жерде. Чынында ошон аякта ушунчалык көп мына китептерди поездда деле көрөсүң, кайсы жерде деле көрөсүң. Анан радио болсо мен эрте турганда эле мына 7ден баштап эле күйгүзүп коем. Анан кийин радио болсо иштей берет. Мен болсо өзүм иштеримди жасай берем. Кандай бир анан эрте менен баштап эле мен эмне болот, кандай кече эмне болду. Анан орус радиосуна өтүп кетем. Тилекке каршы бизде мисалы мына BBC радиосу англисче жок. Аны болсо телевидениедан бир күндө бир көргөнгө аракет жасаймын, же CNN, же BBC-ни. Эми баягы ошо изобразительный ряд көрүнүштөрдү бир көрүп коюш керек да кандай экенин. А чынында мына ушу мен ойлоп атам, биздин эле радиону угуп отурсак анда дүйнө жүзүнөн калып каласың. Башка мына мен мисалы Россияны деле бир жакшы билбей калдык. Тез жакаттабасак, баягы мурункудай жашабасак алар менен бирге дегендей. Ошон үчүн биз ошо регионду жакшы түшүнөбүз десек, Россияны түшүнөбүз десек, алардын да радиосун угуп туруш керек. Демек азаттыктуу дагы угат экенсиз. Сөзсүз мен ошо эрте менен саат 7де азаттык мына азаттык бир күндө бир жасаган программасын 6 жолу кайталайт го, эрте менен анан кечинде кайта эле ошонусун эле кайталай берет го. Вот так вот. Анан орто жерде колдон келсе ошо BBC-ге да неметип калам. Учурап калам. Анан биздин президент, Кыргыз президенти ырдай алабы? Эгерде мисалы кесиптештериңиздин балким жок, мен ырдабайм. Нурсултан Назарбаев ой, а киши баласы үйлөнүп калса, бир баласы жок, эми а киши укмуш экен, а кишинин таланты. Ал мен бир көп жыл мурун уктум эле. А киши өзү жубайы менен бирге түнү бою ырдап чыкканга ошондой кудурети да бар экен, шыгы да бар экен. Булар баягы дың жерде көтөргөн, ошондо эле баягы булардын баягы мурунку турмушу ошону менен мындай бир байланган дегенде. Анан бар экен буларда талант деген бар экен. Менде жок, тилекке каршы. Мен ушу мисалы поэзияга бармын. Мен өзүм да кичинекейимде ыр жазчу элем, анан кийин мындай баягы декламация, ошондой эле мен поэзияга жакын адаммын да. Жетиотасыңарбы да? Бар, да. Замир как ты жүрүп? Замир. Лучше мне этим барын билип калсам. Мен концерт беришет экен. Жок, көчө боюндагылар, жол боюндагылар. Жок, олардын баарын эле анан. Азыр азайып. Пожалуйста. Пожалуйста.